Эми чоңдук киргизүү көзөнөгүнүн аталышын кошолу. Буга чейин мындай дегенсе, биринчи могу ушундан деген жазуу биягына келди. Ушуга деген кечиресиз, ушундан деп жазылды, анан кийин анын жайылма тизмеги келди. Ушуга деген бияка келди, мына могу кийинки сап. Анын жайылма тизмеги муяка кетти. Эми кийинки сапка value label деген кошот экенбиз. Value label. Value label деп туруп могу сыяктуу эле көчүрө алабыз. Чоң дук деп жаздык. Анан grid layout'ка аны кошуп коебуз. Аны унутпайбыз. Value label дегенде коштук. Анан болгончанчы 0, 1, экинчи сап болду. Колонкасы 0-чү. 0-чү мамычада тура берсин. Эми иштетип көрөлү. Чоңдук сонун эми бул жерге көзөнөгү болот. Ал көзөнөгүн азыр так кошуп коебуз. Self value edit дейт. Q-line edit. Self value edit бирок Q line edit дедик. Ал дагы central widgetке туташты. Self value edit check it. Set alignment дедик. Qt alignment flag align right. Азыр мен түшүндүрүп берем бул. Кандай бир сөз жазганда ал ошол жана көзөнөктүн сол жагына чапталсынбы же оң жагына чапталсынбы деген суроо да. Бул ошол маселени чечип атат бул. Бул оң жагына жазылсын дейт. Азыр көрсөтүп берем. Анан grid layout'ка торго кошуп атабыз. Grid layout add widget. Self value edit деп коштук. Ал болсо экинчи сап биринчи элемент катары кетсин дедик. Мына чоңдук жазганда көрдүңүзбү, оң жагына жазылып атат. Так ушуну азыр эми сол жагына алып койсок болот. Align могу жерден left десек болот. Эми align center деген бар болушу мүмкүн деп болжолдоп атам. Center деген бар болкен. Мына ортосунда ошол жерден кала берсин дейли. Бул кошулду көзөнөккө. Эми convert button. Convert button тууралуу азыр өзүнчө видеодо айтып берейин.